Саламатсыздарбы, урматтуу спорт школдору, бүгүнкү күнгө жекшемби эфирде адаттагыдай эле таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Аксы районунун Кичи Акжол айылынан баштоону туура көрдүк. Айтайын дегенибиз бул жерде волейбол оюну, ошондой эле шахмат, алыш күрөштөрү боюнча Кадыр уулу Эмилбектин жаркын элесине арналган райондук чоң мелдеш болуп өттү. Анда назарыңыздарда мына ушул мелдештен тартылып алынган тасмалар. Мелдеш алдынан уюштуруучуларга жана машыктыруучуларга атайын даярдалган сыйлыктар тапшырылды. Кадыров Эрнис Эмилбековичке ыраачылык баракча билдирилет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан. Кол чабуулар болсун, келиңиздер. Эрнис агабызга ыраачылык баракча. Жана ошондой эле ушундай ыраачылык баракча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аббасов Төлөгөнгө ыраачылык билдирет. Кыргыз эли көрсүн, ушундай Аббасов Төлөгөн агай бар, ак жолдон чыккан деген, Келиңиздер анда. Дагы бир рет кол чабып туралы. Анткени мына ушул жерде бир гана ушул агалар эмес, ушул жерде турган жалпы сыйлык сиздик болсо, сыйлык жалпы элдики, Акжол айылынын жалпы журтунука. Кут болсун. Биз бага Эмишаке деп койчубуз. Эмишаке жөнүндө көп нерсени айтып болот. Ушул айылдын ушул жаш убакта биздин ушул спортко аябай өзү көңүл буруп, спортты сүйгөн спортсмен катары аябай биз сыйлачубуз агабызды. Адан чыгарма ошол кийин окууну бүтүп келгенден кийин ушул айылда бөлүм башы болуп иштеп жүрдү. Ушул айыл чарбадан иш кылды. Бунун эмгеги, бүгүн агабыздын айтып берсек эмгеги аябай айыл үчүн бир ушул район үчүн да бир чоң зор эмгеги бар. Себеби биз ушул кишинин артынан ээрчип жүрүп, топту үйрөнчүбүз, топ ойночубуз. Мектепте гана эмес, мектептен чыккар ошол ар бир колоттордо сетка тартып алып ойночубуз да кишинин артынан. Аны эми киши мына бүгүн бир туугандары, уулдары бүгүн ушуна кайгылып ошол киши агабызды мынакей эскерип, ошонун атынан мынакей ошо Акжол айылында бир чоң иш-чара өтүп атат. Бул иш-чараны көрүп атасызбы? Ошол волейбол ойноо боюнча мына бүгүн 20 команда катышып атат. Андан тышкары күрөш боюнча, шахмат боюнча мына спорттун бир 4 түрүнөн чоң иш-чара өтүп атат. Мынакей урматтуу улуу спорттун уйгурмандары, Аксы районунун Акжол айыл өкмөтүнө караштуу Кичи Акжол айылында бүгүн тарыхый мааниси бар чоң спорттук мелдеш өткөрүлүп жатат. Бул мелдешти өткөрүүнүн негизги максаты ушул ааламдан өтүп кеткен улуу адамзаты Кадыров Эмилбектин элесине арналган спорттун 3 түрү боюнча мелдештер өткөрүлүп жатат. Волейбол ойunu боюнча 19 команда. Буларды жаш өзгөчөлүгүнө карата 2 подгруппага бөлдүк. 37-тен 47 жашка чейин, 47-тен жогорку курактагы спортчулар катышып жатат. Спорттук байгенин баасы 80 000 сом. Биринчи подгруппаларга 40 000, экинчи подгруппага 40 000, 80 000. Ал эми күрөштөн байгелүү орундарды жеңгендерге 25 000. Шахмат ойunu боюнча жеңген спортчуларга 10 000 сом акчалай өлчөмүндөгү байгени өзүнүн тун уулу Эмилбек Эрнис уулу уюштуруп, жана анын бир туугандары өткөрүп жатат. Бүгүнкү мелдешке бир эле биздин айыл өкмөттүн мыкты спортчулар келбестен, коңшулар каравандан, таш көмүрдөн, кош төбө айылдардан келишип спорттун көркүн ачышты.
келген сайын бұл киши бұл жердің эмне болуп атканын баардыгын билет да. Мына ушул жерде илгери кампа деп койчу элек, чоң жем сактоочу жай бар болчу. Анан Сайдубанда баардык иш-чаралар ушул жерде өтө опур-топур болду. Кийин айтты, ушул жерде сөзсүз мен көрүп турам. Ушул жерде мындай иш-чараларга ылайыктатып салыш керек эле. Монда жеке үйлөр курулуп кетип атат. Мынакей кармасекти спорт сарайы кылалы деп мага бир канча жолу кайрылып, анан кийин баардыгыбыз Арис программадан кайрылды. Ошонун демилгези менен жакшы балдар таап, анан муну спорт сарайына айландырып койду. Нол жерде ошо бөлүмдүн конторалары болчу. Балдар 5, 6, 7, 8 километр мектепке барчу эле. Ушул киши кайра-кайра айтып атып, анан ушул мектеп башталгыч класс болуп, мына 1-чи класстан 4-чи класска чейинки билим алышып, ушул жерде отурган. Ушундай болчу. Эгер өлтүрүп болгондо дагы көп нерселерди айтмак, жазамак. Эме бул атамдын улуу баласы мен бул кичинекей кезинде өзүнүн жанында алып жүрүп, өзүнүн кайсы спорт менен кызыкса бизге да көрсөтүп. Туура айтасыз да, волейбол боюнча действительно мен азыр бүгүнкү биздин агалардын эскерүүсүнөн кийин дагы ойлоп кеттим. Мен билбеген дагы бир эрдиктери, мен билбеген да бир атамдын бир жакшы кылган иштери абдан көп экенин мен дагы өзүм кулагым менен угуп атам. Бул да мага бир абдан сабак болду да, кийинки бир өткөргөн турнирлерге дагы бир кошумча спорт оюндарын кошсом деген оюм бар. Күрөш боюнча да аны мен өзүм көрүп жүргөм. Бизди дайыма жанына ала жүрчү. Анан дайыма айтчу да, бул киши, балам, спортко жакын болсоң, бул биринчиден ден соолуктун мүлкү, ден соолугуң үчүн болот. Экинчиден бул адам чечкиндүү болот, бул адам кайраттуу болот. Спорт негизи эле бул адам баласынын өмүрү деп. Ошон үчүн бул кишинин айткан сөздөрү бүгүн да болсо кулагымда. Анан бунун кыялы бар болчу, балам. Мен да ушул элдердин канча тобун ойноп, канча күрөштүм. Мен да ушундай бир спорттук бир иш-чара өткөрүп берсем да кыялы бар болчу. Анан мен айттым эле, атам, макул, ошо 60 жылдыгыңызды белгилеп, бир жакшы чоң спорттук иш-чара өткөрүп берейин. Анан тилекке каршы тагдыр экен, 59 жашында 1 жыл жетпей, бул дүйнөдөн кетип калды. Эми айла жок, эми тиригинде кылалы жетише албай калдык. Эми ал өкүнүп атабыз да, бүгүнкү күнгө чейин. Бул өкүнүч да, абдан өкүнүп турам, баягы жетише албай калам да. Акжол айылынын балбаны менен Кыздар айылынын балбаны күрөшөт. Эми биздин күрөшүбүз агабыз Кадыров Эмилбек агабыздын элесине арналган кубок өтүп атат азыр бул мезгилде. Эми аны балдары Кадырбек уулу Эмилбек агабыз убагында күрөшүп, областтарда, республикада байгеле жеңиштерге жетишип жүргөн, ошол элесине арналган волейбол боюнча, күрөш боюнча балдар жакшы мелдеш уюштуруп, айылдык жаштардын күрөшкө болгон кызыгуусун арттыруу максатында азыр Аксы району боюнча ар айылдан келген балбандар жаш жеткинчектердин күрөшүн кызыктуу өркүндөтүү максатында балдар күрөшүп атышат азыр. Кайсыл айылдан келген жаш балбандар өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүдө? Эми айрыкча бул жерден азыр Кызыл Жар айылынан келишкен балбандар бар. Биздин өзүбүздүн Райкомол айылынан, Кичке Жол айылынан келген балбандар. Айрыкча эми жаш балдардан ушу Кызыл Жардын айылынан келген балбандар жакшы күрөш көрсөтүшүп атат да. Акыркы минутта калды балбандар, акыркы. Аракет кылла. Акыркы минутта калды. Сүйрө ушундайда. Нупу билет ушундайда. Бул таза.
Азыр абдан жакшы болот, даярдыкта бардык күч аракеттер жумшап болгон күчүбүз менен ошо чемпионат дүйнөлүк мелдешке даярданып атабыз. Бул жактан агайларым, акелерим бүт өзүнүн камсыздыгын алып бардык жакшы жактан эч кемсиздик кылбай эле карап атат азыр. Баары жакшы ошо Кудайга шүгүр. Ошо кошумча убакыттын ичинде судьялар кошуп беришти. Ошо убакытта жеңип калдым. Жалпы ошол бүгүнкү турнирге, мааракеге катышып аткан катышуучулардын баарына ошол өзүбүздүн үй бүлөнүн атынан, акемдин үй бүлөсүнүн атынан, уул кыздардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Албетте акемдин атынан турнир өтүп атат. Ошого татыктуу болчу акебиз тагдырдын жазган экен, өмүр аз болсо да саз жашап өттү. Областтык чемпионаттарда 5 жолку чемпион болгон, күрөш боюнча 2 жолку чемпион. Бирок биз билчүбүз, акем ушул волейбол үчүн жаны сайган бала болчу. Волейбол акем катышуучусуз өтчү эмес. Анан эми аз жашаган өмүрүндө элдин эсинде кала турган эмгек өтөптүр, кызматта да, элдин кызматтарында иштеп жүрдү. Ушунчалык кызматта иштесе, ушул чемпион болгон күндөрүндө дагы өзүн жөнөкөй сезип, ушу улуу кичүүгө бирдей мамиле жасап өтүп, артына өчпөс из калдырып кетти. 6 уул, 1 кыздын атасы болуп кетти. Ошол уул кыздарынын ар бир каккан кирпиктери, соккон жүрөктөрүндө акемди элес турат, баскан турган баары ушу балдарына таштап кетти. Биз акемди өлдү деп эсептебейбиз. Акем тирүү, эли турганда акем жашайт. Анан ушул өтүп аткан мааракени уюштуруучулардын сап башында өзүнүн тунуулуу Эрнис иним турат. Ушул иниме, үй бүлөсүнө, өзүнө ден соолук, балдардын баарына бакубатчылык каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн Эмилбек инемдин турнири болуп жатат. Мен өзү бир тууган бөлөсүмүн, бирок бир тууган эжесиндей чоңойгонбуз. Ушул айылда чоңойгом, тегенеден бүткөн. Азыркы убакта Россиянын гражданимин. Инемдин турнирине келдим атайы. Инем жашынан дилгер, күрөшкө катышып жүргөн. Эми эле айтылды, 5 жолку чемпион болгон. Ошол баланын жаркын элесине арналган, артында калган уулу, кызы, жубайынын жолдомосу менен болуп аткан турнир жакшы өтүп атат. Биз ыраазыбыз. Ушу күрөшүп аткан балдардын бардыгына ким күчтүүлөр жеңсин, балдар аман болсун, ден соолуктары чың болсун. Мен ошону тилейм. Акемдин жаркын элесине арналган турнир аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат. Биз аябай ыраазыбыз. Эл бүгүн жакшы колдоп, жакшы кызыктуу өтүп жатат деп ойлойм. Ушу агамдын арбагы ыраазы болсун, ушу балдары, энелерим баары ушуну колдоп ушуну ишке ашырып жатышат. Биз аябай ыраазыбыз ошого. Агамды аябай кандай десем, аябай жакшы инсан эле, акем пейили, көл, ак көңүл, спорт жагынан, бардык жагынан эркек адамга тиешелүү бардык касиетке ээ адам эле. Өмүрү кыска экен. Ошо эми мындай өткөргөн иштери, эми ишинен бул жагынан уланып, өмүрү кыска болгон менен немелерин балдары улап, элдин эсинде экен, эл унутпайт экен. Ушу жакшы жактарын эл эскерип, эстеп, ушундай иш-чараларды тез-тез өткөрүп турабыз деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, биз дагы кичине чоңоюп, атанын айткан керестерин бир аткарып, колдон келишинче аткаралы деген чоң үмүтүбүз. Бүгүн бул башталышы, биринчи бул турнирибиз. Керек болсо ата мынакей волейбол күрөшү эмес, мынакей кыргыз ат оюндары, эңиш, улак, ордо жана башка спорт оюндары менен жакшы билем. Элдин баары да айтып жүрөт. Колдон келсе мен ойлоп атам, ошолордун баары бир комплекстүү түрдө бир өткөрсөк жакшы болот деп. Бул да менин кыялым бүгүнкү күндө. Ошол бул кишинин атынан мен оюм бар, ушу бир жакшы спорт клуб келечекте түзүп, мынакей райондо, областта баары билет экен, убагындагы саналаштар чоң ойногон жолдош балдар айтып жүрөт. Ал татыктуу киши эле, ушундай бир спорт клуб болсо жакшы болот эле деп. Мен ойлойм, ошолордун баарын аткарам буюрса.
Кудай буюрса келечекте мен ошол дипломдун бул жерине да жазып койдум, эч ким байкабай калды. Эмиш бул баягы бир убакта эч кимге айткан жокмун. Бир убакта ушул туугандар айтат болуш керек, ошондо эле бул бала жазган экен деп. Мен ойлоп атам, ушул тилектерин баарын ойго ашырганга, ошо атанын атын өчүрбөй, дайыма алып жүргөнгө мен абдан аракетимди кылам да буюрса. Жердеш катар эмес, биздин жакын тууганыбыз болот, абабыз болот. Жаткан жери жайлуу болсун дейбиз. Эми баягы атаң өзүн, атаң тааныгандар өлбөсүн дейт. Ушуна балдары, биздин агаларыбыз болот, балдары. Ушу атасынын атынан турнирлерди өткүзүп атат. Кол күрөш, волейбол, шахмат боюнча. Эми ошо атабыздын жаткан жери жайлуу болсун. Бул киши областтык чемпионатта ушу волейбол боюнча катышкан, күрөшүп жүргөн. Аксы элин билесиз, волейбол менен күрөш менен таанымал. Ошонун катарында эле биздин атабыз да ушундай өз жеринде, өз элинде спорттук оюндар боюнча чоң чеберчиликтерин көрсөтүп келген. Эми ушул мероприятие бул биздин атабыздын эскерүү күнү болуп эсептелет. Ошонун себебинен ушу багы өзү ойноп, өзү катышып салым кошкон спорт оюндарынан кичине да болсо чемпионат өткүзүп, ушу өзүнүн айыл өкмөттө мынакей биздин атабыздын балдары атасын эскерип, ушундай чоң бир иш-чара өткүзүп жатат. Буларга да ийгилик, иштерине ушу травмасы жок, жакшы өтсүн деген ойлор бар. Албетте жогорку деңгээлде өтүп атат. Мынакей бир эле биздин айыл өкмөт эмес, сырттан бери келип атат. Башка айыл өкмөттөрдөн, башка райондордон келип катышып атат. Бул оюндун жогорку деңгээлдеги эмесин билдирет да. Себеби алыс жактан жөн келишпейт. Жакшы байге болгон үчүн, жакшы уюштурулган үчүн келип, өздөрүнүн байгелерин утуп келебиз деп, спортчулардын максаты өзү ошол да. Өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп, бир байгеге жетүү. Ошол баарына ийгилик. Нупу менен Темирлан сом сайылган экен. Азырла Ökan ek sonuna 5 son dedi. Bana gelin oğlum. Kız, yalnız kız geldi kız dayan. Kolçak, bir kolçak olalım. Бул эми биздин кийинки жаштарга ушул сакталып калыш керек. Бул жаштарда ушул агабызда болуп спортсмен болсо, мына волейбол болсун деген жакшы тилек менен бүгүн чогулуп атабыз да. Мен ойлойм, бул унутуп калбайт деп, себеби биз ошону улап жылдан жылга ушуну көбөйтүп, улантып, багы жалпы ушул айыл эмес, мына бүгүнкү күндө Бишкектен келген балдар спортсмендер бар. Мен ойлойм, ушуну биз кадырын багы эмесин кененирээк кеңейтебиз деген чоң ишенич бар да. Себеби жаштар колдоп кетет деп ишенебиз. Ушуну менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана тасмага түшүргөн телеоператору Маматкадыр Маматалиев, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып чыңден солукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.